Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. АКШ Ормуз кысыгын тосо баштады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп өлкөнүн деңиз флоту Ормуз кысыгын тосо баштаганын жарыялады. Ал Пакистандагы жолугушуу жакшы өттү. Көпчүлүк пункттары боюнча макулдашууга жетиштик. Бирок чындыгында маанилүү бир пункт өзөктүк курал боюнча эч кандай макулдашуу болгон жок деп билдирди. Ушул учурдан тартып дүйнөдөгү эң мыкты АКШтын деңиз флоту Ормуз кысыгына кирүүгө же чыгууга аракет кылган бардык кемелерди тосо баштайт деп жазган ал Truth Social социалдык медиа платформасында. Трамптын айтымында блокада жакында башталат. Америкалык күчтөр ошондой эле Иранга кысык аркылуу өтүү үчүн акча төлөгөн кемелерди издеп кармашат деп кошумчалады Трамп. Мыйзамсыз алымдарды төлөгөн эч ким ачык деңизде коопсуз өтпөйт деди ал. Кийинчерээк Дональд Трамп Британия жана НАТОнун башка бир катар өлкөлөрү мина тазалоочу кемелерин Ормуз кысыгына миналарды тазалоо үчүн жөнөтөөрүн жарыялады. Америка Кошмо Штаттары Ормуз кысыгындагы миналарды тазалоого даярдык көрө баштады. АКШнын командачылыгы кысыктан 2 эсминецтин USS Frank Peterson жана USS Michael Murphy кемелеринин өткөнүн ырастады. Операция кемелери үчүн коопсуз жол түзүүгө багытталган. Адмирал Брэд Купер бүгүн биз жаңы өтмөктү түзүү жарыянан баштадык жана сооданын эркин агымын камсыз кылуу үчүн жакында бул коопсуз жолду түзөбүз деп билдирди. Аймакка кошумча күчтөр жана суу астындагы дрондор да жайгаштырылат. Ал арада Ирандын согуштуу кемелери бүгүн миналарды тазалоого даярдык көрүүнүн алкагында Ормуз кысыгына кирген 2 америкалык эсминецти коштоп жөнөштү. Кытай алдыдагы жумаларда Иранга абадан коргонуу системаларын бериши мүмкүн. Бул тууралуу CNN АКШнын чалгындоо маалыматтарына шилтеме жасап билдирди. Каналдын маалыматы боюнча, кеп бир адам тарабынан башкарылуучу көчмө абадан коргонуу түзүмдөрү тууралуу болууда. CNN мындай системаларды ташуу жана жашыруу оңой экенин жана аларды жапыз учкан учактарга каршы колдонсо болорун белгилейт. Каналдын булактарынын маалыматы боюнча, курал жарактар алардын келип чыгышын жашыруу үчүн 3-өлкөлөр аркылуу жеткирилиши мүмкүн. АКШдагы Кытай элчилиги бул маалыматтарды четке какты. Бейжин чыр-чатактагы эки тарапка тең курал жарак бербей турганын билдирди. Ал эми Кошмо Штаттарынын президенти Трамп, эгерде ал ишке ашса, Кытайда улуттуу көйгөйлөр пайда болорун жана жоопкерчиликке тартылаарын белгилеген. Ал бул тууралуу алдыдагы жолугушууга чейин Си Цзиньпин менен талкууламаганын тактаган жок. Исламабадтагы АКШ менен Ирандын делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүүлөр Иран бийлигинин маалыматы боюнча макулдашуусуз аяктаган жана маалыматты АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс тастыктады. Рейтер жана Associated Press агенттиктеринин маалыматы боюнча консультациялар бул жолу менен 21 саатка созулган. Андан кийин тараптар бир пикирге келе алышпаган. Иран бийлиги сүйлөшүүлөрдөн кийин эки тараптын техникалык топтору эксперттик документтер менен алмашууну улантаарын жана калган пикир келишпестиктерге карабастан диалогдун өзү улана берерин билдирген. Жолугушуудан кийин журналисттерге сүйлөп жатып Джей Ди Венс тараптар мазмундуу талкууларды жүргүзгөнүн, бирок бул этапта эч кандай макулдашууга жетишилбегенин билдирди. Ал пикир келишпестиктин негизги себептеринин бири Тегерандын АКШнын шарттары боюнча анын ичинде өзөктүк куралды иштеп чыгуудан баш тартуу боюнча позициясы болгонун маалымдады. Пакистандагы АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктагандан кийин Израилдин Ливанга каршы аба соккулары күчөдү. Израиль Ливандын түштүгүндө ак фосфор колдонгону кабарланууда. Маалыматтарга караганда, Израиль Ливандын түштүгүндө жайгашкан Тири айылына кул салуу учурунда ак фосфор ок-дарыларын колдонгон. Күн бою жүргүзүлгөн соккулардан 100дөн ашык адам каза болгону айтылууда. Ак фосфорду колдонуу эл аралык укук тарабынан катуу чектелген жана талаш тартыштуу деп эсептелет. Бул окуя боюнча кошумча тастыктоо жана расмий билдирүүлөр күтүлүүдө. Сүйлөшүүлөрдүн ийгиликсиз болушу чыңалууну басаңдатуунун бардык мүмкүнчүлүктөрүн жокко чыгарды. Анткени жердеги жана абадагы аскердик операциялар басаңдаган жок. Бул аймакта абалдын андан ары курчуп кетишинен кооптонууну жаратууда. Газага күн сайын 450 тоннага жакын ун керектелет. Ал эми учурда 200 тонна гана ун бар деп билдирди жекшемби күнү Газанын өкмөттүк медиа кеңсеси. Израиль ун жеткирүүнү чектөө менен Газада инженердик ачарчылык саясатын күчөтүп жатат деп айтылат кеңсенин билдирүүсүндө. Ок атууну токтотуу келишимине күнүнө 600 жүк ташуучу унага уруксат берилгени карабастан, Израиль 38% гана күн жардамынын өтүүсүнө уруксат берип жатат.
Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр учурундагы мушташтарды көргөн. АКШ менен Иран Пакистанда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканда Дональд Трамп Флоридадагы UFC иш-чарасына катышкан. Ал жерде ал мурда Иран боюнча анын аракеттерин сындаган белгилүү подкастер Джо Роган менен кол алышып учурашкан. Трамп өзү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына кайгырбай турганын билдирип, АКШ кандай болсо да жеңет деп айткан. Британиянын премьер-министри Кир Стармер АКШтын президенти Дональд Трампка карата катуу коомдук билдирүүлөрү менен терең көңүл калуусун билдирди. Мен Трамптан тажадым, деди ал. Ал сыяктуу адамдардын айынан адамдар, бизнес, бүт дүйнө жабыркап жатат, деген ал. Стармер кеңири жайылган кыйынчылыктар үчүн Трамптын таасирин түздөн-түз айыптады. Ал бул комментарийлерде АКШ менен Израилдин Иран менен болгон согушуна байланыштуу туруксуз энергетикалык бааларды талкуулап жатып айтты. Ал Трамптын аракеттерин Путиндин Украинага басып кириши менен салыштырып, эки окуя тең Британиянын энергетикалык төлөмдөрүнүн кескин өсүшүнө алып келгенин билдирди. АКШда 2022 жылдан берки эң жогорку инфляция деңгээли март айында катталды. АКШнын эмгек статистикасынын бюросунун маалыматы боюнча керектүү баалары февраль айына салыштырмалуу 0,9% жана жылдык көрсөткүч 3,3%га өскөн. Инфляциянын мындай тездешинин негизги кыймылдаткыч күчү бензиндин баасынын жогорулашы болгон. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча бензин керектүү баалардын индексинин айлык өсүшүнүн дээрлик 4/3 бөлүгүн түзгөн. Жылдык көрсөткүч боюнча жалпы инфляция 2024 жылдын май айынан берки эң жогорку көрсөткүч болгон. Венгрияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анда шайлоочулардын активдүүлүгү болуп көрбөгөндөй жогору болууда. Улуттук шайлоо бюросунун маалыматтарына шилтеме жасап, маалымат каражаттарынын билдирүүлөрүнө караганда, саат 13:00 карата шайлоочулардын катышуусу 54,14%ды түздү. Бул мурунку бардык шайлоолордон бир топ жогору. Негизги оппозициялык ТИСА партиясынын лидери Петер Мадияр азыркы шайлоолорду өлкөнүн алдыдагы жылдардагы саясий багыты үчүн чечүүчү деп атады. Анын айтымында Венгрия чыгыш менен батыштын ортосунда тандоо жасап жатат. Мадияр ошондой эле добуш берүүнүн жыйынтыктарын өлкөнүн экономикалык келечеги, анын ичинде Евро биримдиктин каражаттарына жетүү мүмкүнчүлүгү менен байланыштырды. Артемис 2 экипажы жерге кайтып келди. Алар Айдын алыскы тарабын айланып, 10 күндүк саякаттан кийин Тынч океанына ийгиликтүү конушту. 1 апрелде учурулган экипаж Айдын айланасында татаал учууну аяктады. Анын жүрүшүндө алар Айдын бетин жана метеориттердин кагылышуусун уникалдуу илимий байкоолорду жүргүзүштү. Куткаруу кызматтары экипажды учак ташуучу кемеге ташып келишти. Ал эми медициналык кызматкерлер баарынын абалы жакшы экенин тастыкташты. Бул миссия адамдын космоско учуусу боюнча жаңы рекордтун коюу менен тарыхка кирди. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык кабарлар топтому менен таанышалыңыздар. Саламатыңыздар.